Бишкекте Октябрь райондук ИИБнин 4 кызматкерин пара алып жаткан жеринен кармашты. Алдын ала маалыматтар боюнча 3 ыкчам кызматкер жана тергөөчү кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн $5000 талап кылышкан. Алар кечээ 23 сентябрда $1000 алып жаткан жеринен ИИМдин өздүк коопсуздук кызматы менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Милициядан билдиришкендей 16 сентябрда ИИМдин ички иликтөө кызматына шаардын тургуну кайрылган. Анын айтымында карата кылмыш ишин жабуу үчүн Октябрь райондук ИИБнин кызматкерлери $5000 талап кылышкан. 23 сентябрда ИИМдин өздүк коопсуздук кызматы менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Акунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Октябрь райондук ыкчам кызматкерлерин кармашты. Кармалган кызматкерлердин жанынан $1000 табылды. Ошондой эле Октябрь райондук ИИБнин тергөө кызматына тергөөчү жеткирилген. Анын иш бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүү учурунда ага карата токтотулган сотко чейинки өндүрүш иши табылган. Кармалгандар Бишкек шаардык ИИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга чейин дагы кармалган кызматкерлерге жарандардын биринин арызы боюнча атайын иликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. ИИМдин басма сөз кызматы билдиргендей, алар $5000 талап кылышкан.